Таңкы саат 5:49-да 101 кызматына Ош базарынан өрт чыкканы тууралуу кабар келип түшкөн. Телсиз жоо базардын Бейшеналиев жана Киев көчөлөрүнүн кесилишиндеги бөлүгүндө катталган. Жалпы аянты 270 чарчы метрди түзгөн 4 соода күркөсү күйүп кеткен. Өрттөнүп жаткан аймак жарандардын коопсуздугу үчүн курчок алынып, 5 өрт өчүрүү бригадасы иш алып барды. Ошондой эле 100 милиция кызматкери жана медициналык тез жардам бригадасы тартылган. Телсиз жоонун кесепетинен адамдар жабыркаган жок. Өрт 4 саатта толук өчүрүлүп бүттү. Саат 7:07-де чектөөгө алдык. Кудай сактады, дагы нар жак бетине өзүңүздөр көрүп атасыздар, нар жак бетине өткөн жок. Баарын колдон келишинче аракет кылды. Балдардын болсо эртең менен саат 5:49-тан баштап бир гылам жандары тынган жок. Колдон келишинче аракет кылдык. Ошо менен азыркы учурда мынакей саат 9-дан 10 мүнөт өткөндө полностью өрт өчүрүлдү. Өрттөнгөн контейнерлердин баары бир адамга таандык экени аныкталды. Соодагердин айтымында телсиз жоонун келип чыгышына электр жылыткычы себеп болушу мүмкүн. Бул электричестводан эле кетти. Менин полностью түшүнүгүм ушул. Паниканын да кереги жок, эч кимдин күнөөсү жок. Ошо эми кичинекей ошо павильон, ошо семьяларым менен иштеп аткам. Павильон мага таандык. Азырынча келтирилген чыгым толук эсептелип бүтө элек. Окуя башка соодагерлердин жумушуна таасир этишин каалабайм деген Күркөнүн ээси эч кимге доосу жок экенин кошумчалады. Соода болбой эл итак кыйналып атат. Анан ошонун эмесимен кичине сырттарына койгонбуз ушул. Эч кандай паника деле кылбай эле койгула. Эч кимге претензияны деле кое албайм. Чыгым бар, эми чыгымды анан отуруп алып эсептеп, анан данныйды айтам кызым сага. Чыгым бар алтыным. Чыгымсыз кантип болот? Иштейт, бардыгы кредит алып иштешет, кичинекей анча мынча бир акча алып иштешет, эми өзүң билип атасың да. Эми этес башка ким жардам берет алты? Вот мына Сейтек деле күйдү, ким жардам берди? Хозяйкасы өзү эле кылды, байкушчу. Кырсыктын себептерин тиешелүү орган териштирип жатат. Белгилей кетсек, Ош базарында 2 жыл аралыгында ушуну менен 5-чи жолу өрт кырсыгы катталып жатат. 2018-жыл ичинде эле Ош базарынын ар кайсы аймагында 4 жолу өрт чыккан. Телсиз жоо өрт коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан келип чыгаары айтылып келет. Адина Досумбетова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.